Шаардын жаркыраган чырактарынан тышкары, жалгыздыкка көмүлгөн караңгы кылмыш дүйнөсүндө шумдуктуудай нерселер болуп турат. Манчестер шаарындагы жаштардын кылмыш кылуусу азайды. Буга машаякчылардын кылган иштери себеп болгонун полиция байкаган. Мурдагы кылмышкер Джон Робинсон өз окуясын баяндайт. Менин башымда топ-топ болуп мушташкандын айынан калган көп тактар бар. Башка бөтөлкө, кирпич, жыгач менен жеп. Көп жолу ооруканада өзүмө келгеним эсимде. Болушунча сокку жегенден кийин жетер жериме жетип ойгонсом, бычак жептирмин. Эгимдин алдынан сайылган бычак эгимди тешип өтүп, тилиме жетип токтоптур. Мындай окуялар көп болгонуна карабастан, силер менен бүгүн ушул жерде сүйлөшүп отурганым таң каларлык. Джондун апасы аракеч болгон. Ал 12 баласын бага албагандыктан Джонду 6 айлык кезинде таштап кеткен. Джон апасын кайра эч качан көргөн эмес. Мени 10 чакты жолу ар кандай чөйрөдөгү ар кайсы балдар үйлөрүнө которуп жатышты. Багып алууга келген ата-энелер ошондой үйлөргө келишип, бизди тандап алышчу. Бир жолу мен жертөлөдө камалып, итке берилчү токошторду, сарыгычы кошулган сэндвичтерди жегеним эсимде. Дагы мен тепкичке жатып уктачумун. Анан тепкичтердин арасынан жарык көрүнгөндө мага ыңгайлуураак болсун деп жарык чыккан жакка жакыныраак жатчумун. Джондун жашоосунда үрөйдү учурган көп окуялар болгон. Алардын ичинде ал өзү тааныбаган энесинин өлүмү да бар. Кеннет деген жаш бала бар эле. Ал менин бир тууганым экенин, ал кантип каза болгонун мени багып алган апам айтып берген эле. Инимдин каны коюланып кеткен окшойт. Ал басып бара жатып жыгылып каза болуптур. Апам мага ал сенин бир тууганың болчу деди. Мен эмнени сезеримди билбедим. Мен аябай ызаландым. Бирок ызаам менен эмне кылаарымды билбей, ошол жөнүндө ойлонуп калдым. Бул мага жалгандай сезилди. Ошол менин курагымдагы бала үчүн мындай нерсени башынан өткөрүү кандай экенин билесиңерби? Менин аябай кыжырым келди. Көкүрөгүмдү ачуу, кайгы ээледи. Бирок менимче жан дүйнөмдө бүтүндөй башаламандык эле. Ата-энесиз балалык өз жемишин берди. Түнкүсүн жаман түштөрдү көп көрчүмүн. Мектептен классташтарым ата-энелери жөнүндө сүйлөшө баштаганда, мен өзүмдүн кайсы сезип, кирерге жер таппай туталанып кетчүмүн. Ызаланып, өзүмдү эч кимге кереги жоктой, четке кагылгандай сезген күндөр али эсимде. Джон биринчи жолу полициянын колуна түшкөндө өзүн огош бетер четке кагылгандай сезди. Менин алгачкы сүйлөшкөн кыздарымдын бири жана биз тобубуз менен сарайдын артында күнүмдүк ишибиз менен алек болуп отурганбыз. Бир бөтөлкө аракка ким эң узакка өшөт деп, анан шамдарды бийик жыгачтардын үстүнө тизип жатсак, бирөөсү кулап кетти. Анан ал тутанып, сарай өрттөнүп кетти. Бул кокусунан болсо да мен 6 жума камакта жаттым. Ал мен үчүн чындап бурулуш болду. Айоосуз жеген таяктар мени эрте чоңойтtu. Эгер жаңы келген бала болсоң, жууркандарыңды ыргытып, тегеректешип, тепкилешет. Түрмөдөгү сакчылар да аябай мыкаачы болчу. Бирок менин өмүрүмдө кылмыш жөнүндө ошол жерден көп нерсеге үйрөндүм. Баңгизат, зордук зомбулук, жек көрүү бул эң бир жагымсыз жаман тажрыйба болду. Түрмөдөгү мөөнөтү бүтүп, Джон түрмөдөн кылмышкер деген атка конуп чыкты. Мени бул жакка жиберип салышканы мени кылмышкер кылды. Адамдар мени мыкаачы деп сабагысы келди. Мен мектепке деп атпасымды билдим. Джондун абалында 16 жаштан кийин аны камсыздоого мамлекет каражат бөлбөйт эле. Ошентип ал жашаганга жери жок калды. Мен досторумдун үйлөрүндө жашап жүрдүм. Чыныгы каатчылык убагы келгиче досторум жакшы мамиле кылышчу. Жылдар бою бирөөнүн жылуу төшөгүндө жатуу башында кызык көрүнчү.
бирок төлөш керек болгон чыгымдарды билгенде көчөлөрдүн ылайык жерлеринде жашаганга кетип калчумун. Өзүмдүн үйүм болбогондуктан мага белгилүү бир убакта туруп же жатуунун кереги жок болчу. Эч жоопкерчилик да жок болчу. Түнкүсүн дааратканаларга жашынып кирип, кол же чач кургаткычтарга жылынып, ич кийимдеримди раковинага жууп, жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан сакал алгыч сурачумун. Жылуу болуш үчүн кийимимдин ичине кагаз салып, таштанды салгычка жатчумун. Анан ушунун баары кандай кыйын экенин түшүндүм. Мени коркунуч басты, анткени алдыда мени кандай кооптуу кырдаалдар күтүп турганын билчү эмесмин. Башында абдан кыйын болду. Кийинчерээк өз жашоомду сактап калуу ыкмаларын үйрөнүп кеттим. Джон сүт уурдап, таштандылардын арасынан тамактын калдыктарын издеп, кыйынчылык менен өлбөстүн айласын тапчу. Бирок баарынан да уктаганга жер табуу кыйын болчу. Түн ичинде түнөгөнгө жай издеп жүргөн кезим эсимде. Ошондой эле темир жолдун жанындагы кичинекей картондон жасалган жайлуу коробкамда эсимде калыптыр. Мен кийимдеримдин ичине гезиттерден толтура салып алчумун. Сергек болуп абайлабасаң, бат эле жаман иштерге аралашып кетүү толук мүмкүн эле. Жаман ниет менен артыңан сая түшкөн адамдар жыныстык катнаш жана ушул сыяктуу нерселерди издешет. Мен жалгыз болгондуктан ушундай көрүнүштөрдөн коркчумун. Джон өзүнүн кылмыш дүйнөсүнүн сазына улам терең батып баратканын байкады. Мен тегерегимдеги баңгизаттардан үрөйүм учуп, катуу коркчумун. Ошондой эле зулумдукка кирип кетүү оңой эле. Ал күндөн күнгө тереңине тартып жаткан айлампадай. Аракка жана баңгизатка берилип кеткен өзүмөн улуу балдарга кошулдум. Алар менен чогуу мушташтарга бардым. Заводторго ууруга киргенде олдоксондугумдун айынан кармалып калып жазаланчумун. Бир жолу бандадагы балдар менен пивоканада отурганбыз. Ал жактагы бир көрүнүш үрөйүмдү учурду. Анан кең далулуу досум бети арчы королгон бир нерсени алып чыгып, "Джон, карачы" деди. Мен ылдый карадым. Мен мурда пневматикалык тапанчаларды көрүп эле жүргөм. Бирок бул чыныгы тапанча эле. Анан ал бүгүн түнү ушул жерди тонойбуз деди. Сен акылыңдан айныптырсың, тапанча үчүн эле 5 жылга кесилишиң мүмкүн дедим мен ага. Анда ал бул жерде миңдеген фунттар бар деди. А мен жок, бул пивоканада миңдеген фунт чыкпайт, бул болбогон сөз дедим. Ал мени абдан таң калтырды. Анткени мен коркунучтуу кылмыштарга оңой эле аралашып кеткенге өтө эле жакын болчумун. Кандай кылса да ал кылмыштан көп алыстай алган жок. Джон кайрадан жашы жете элек кылмышкерлердин мекемесинде 2 жылга камалды. Ал жерде жалгыздык жанына ушунчалык баткандыктан ал өзүн өлтүрүүгө аракет жасады. Ал жерде болуп жаткан мен көргөн коркунучтуу нерселер өмүрүмдүн аягына чейин эсимде калмай болду. Билесиңерби, эч кандай кат албай, эч ким келбей, аябай кыйын болду. Ошол 2 жылдын ичинде 2 эле жолу мага келишти. Эки жылдан кийин ал кайрадан көчөгө кайтып келип, кылмыш дүйнөсүнө кошулуп кетпөөгө аракет кылып жүрдү. Бирок ал дагы деле кырсыктан ары боло албады. Мен бара жаткан жалгыз жол түрмөнү көздөй эле. Билесиңерби, адам түрмөгө барат же көчөдө өлөт. Бул түшүнүксүз, туңгуюк болду. Жашоосун сүйрөгөндөн аргасы түгөнгөн Джонго жаңы мамиле курууга мүмкүнчүлүк пайда болуп, кичине да болсо жашоосу жакшыраарын ойлоду. Мен бир кызды жолуктуруп, аны сүйүп калдым. Жана аны менен мамиле курдум. Бирок кайгылуусу мамилебиз үзүлүп калды. Бул ажырашуу мени өз огумдан чыгарып, үмүттөрүмдү үзүп, мени кадимкидей алсыратты. Нервим да чыдабай калды. Башыман өткөн кыйынчылыктар денемди алсыратып, тулку боюм кызыктай болуп баратты. Бирок мен өзүмө окшошпогон бир нерсеге айлангым келген жок. Өзүнүн нервин басаңдатуу үчүн Джон эч кандай антидепрессант кабыл алган жок. Бирок ачуулуу абалынан өзү чыкты. Ал баарына муктаж болгон нерсе
жашай турган чөйрөнүн коопсуздугу эле. Жада калса ал чет элдик француз легионуна кошулууга аракет жасады, бирок ал дагы ишке ашпай калды. Анан ал кайрадан өзүнчө бөлүнүп, үй жайы жок көчөлөргө кайтып келди. Жумуш жок, көчөдө кала идишти тээп алып, өдүлдүй басып, анан айлананын бардык жеринде бутумдун издери калды го деп ойлонуп жүрдүм. Көчөдөгү насаатчы Кудайдын сүйүүсү жөнүндө айтып жаткан. Ал түз эле мага басып келди да, "Джон, Ыйса сени сүйөрүн билесиңби?" деп сурады. А мен анын жанынан басып кеттим. Чынында ал ушуга ишенерин мен билгем. Анын көзүнөн ушул нерсеге ишенерин көрмөксүңөр. Анан мен да ошону кааладым. Андан кийин мени бир нерсе кайра ошол көчөгө алып барды. Мен ошол адамды унута албай койдум. Кийинчерээк ал мага келип мындай деди: "Бизге бир адам келгени жатат. Ал адамдардын Кудай үчүн канчалык, кандай өзгөчө экени жөнүндө айтып берет. Сен да келбейсиңби?" Мен аны карап, "Ооба, албетте мен барам" дедим. Бирок жолугушууларга барганга ниетим жок болчу. Анткени алар күлкүлүү көрүнгөн. Бирок эмнегедир эртеси мен аларга кайра бардым. Ошол насаатчынын айтканы эсимде. Кудай силердин күнөөңөрдү Ыйса аркылуу кечиргиси келет. Башкалар кандай өзгөчө болсо, сен да өзгөчөсүң деп Кудайдын мага сүйлөп жатканын сездим. "Билесиңби, сен башкалардай эле өзгөчөсүң" деди. Анан мен ыйладым, эч бир уялбастан жаш баладай коздодум. Үстүмө мээримдүү жылуулук келип, менин өзгөчө экенимди айтты. Ошондо Кудай мага түйшүгүңдү, кайгыңды жана ооруларыңды мага тапшыр дегендей сезилди. Бул чындык, ал ушунчалык кереметтүү болчу жана ал мени менен бирге калды. Апам менен инимди менден тартып алгандай сезилип жатты. Бирок ажал тооруп жүрсө да, Кудай мени сактап жүргөнүн толугу менен түшүндүм. Эч ким менден машаякты уурдай алган жок. Он жыл аралыгында Джон эски жараттарынан айыгып үйлөндү жана 2 балалуу болду. Бир убактагы кылмышкер азыр шаардагы кылмыш көйгөйүн чечүүчүлөрдүн катышуучусу. Джон жаштардын жетекчиси катары квалификацияланган жана ыктыярчы кызматчылардын чоң тобун жетектейт. Бул машаякчылар 2 кабаттуу автобусту жаштардын мобилдүү клубуна айландырышып, Ыйса жөнүндө жакшы кабарды шаардын кедей жашаган райондоруна жеткиришет. Биз организация катары күн сайын эртең менен сыйынып, күнүбүздү Кудайга тапшыруу үчүн чогулабыз. Анткени биз иштеген жумушубузду Кудайсыз жана анын кереметтерисиз жасай албай тургандыгыбызды сезебиз. Жалпыга маалым болгон ушул көйгөйлүү райондордо акыркы 3 жылдын аралыгында кылмыш иштери мурунку абалынан дээрлик жарымына чейин азайды. Полиция аралашып көрүп, биздин жасап жаткан иштерибизди жана иштерибиздин ийгилигине күбө болуп, абдан кубанды. Бул Кудайдын жасаган иши экенин түшүндүрдүк. Жаштардын кызматтары аларга чоң таасир калтырды. Ошондуктан алар каржылык жардам көрсөтүштү. Алар бизди колдошот жана колдоо көрсөтүп келе жатышат. Автобусубузду коштоп, жолугушууларга да келишет. Алар узак убакыттан бери колдоо көрсөтүп келишүүдө. Полициядагы констейбл Хейс өз оюн айтты. Бул кызмат балдардын көңүлүн буруп, автобустагылар сунуш кылган жардамы жана биз менен болгон сүйлөшүү аркылуу баңгизаттан башка нерселерди билүүгө мүмкүнчүлүк берди. Бул чынында абдан жакшы. Бул эле сонун. Автобуста адамдары да абдан жакшы. Кээде абдан кооптуу абалдар да болуп турат. Бир жума мурда куралданган полиция үйдүн ичинен баңгизаттарды издеп жатышкан. Алар кайрадан чыгышканда алардын унаасы талкаланып жатканын көрүшкөн. Окуя мына бул жолдун жээгинде, ушул көчөдө болуптур. Ушул сыяктуу окуялардан кийин көңүлүң чөгүшү мүмкүн. Бирок мен билем, Кудай жашоолорду өзгөртө алат. Анткени мен да бир кезде ошолордун бирөөсү болгонмун. Бизде болгон мүмкүнчүлүктөр жана өзгөрүүлөр үчүн толкунданам жана ар бир жаш адамдан күдөр үзбөөгө аракеттенем. Анткени бардыгыбызга убакыт жана убакыт кайрадан мүмкүнчүлүктөр берилет. Бирок көбүнчө туруксуз кырдаалдарда катачылыктар көп болот.
Бардык адамдар, өзгөчө жаштар, сен начарсың, сенден эч нерсе чыкпайт дегенди көп угушат. Бирок бул калп. Алар Кудай менен баарын кыла алышат. Ошол үмүт менен ошого көзүм жеткендиктен ушул жакка келип жатам. Ошол жаштардын арасынан кээ бирөөлөрү жумуш табышат. Анан Кудайдын жардамы менен бактылуу үй бүлө курушат. Биз аларды көрүп толкунданып, кубанабыз. Биз автобуста Иса жөнүндө угуп жаткан жаштардын арасында кызыктуу нерселерди көрөбүз. Алар өздөрүнүн кандай өзгөчө экенин билүүсү биздин ушул жерге келгенибиздин негизги максаты. Биз жума сайын алар өздөрүн шаан шөкөткө эмес, Машаяктын өзүнө тапшырышсын деп сыйынабыз. Биздин максатыбыз алардын Исага ишенүүсү. 2000 жаш адам айына бир жолу машаякчылар өткөргөн рок концертине чакырылышат. Бул кечеде Ыйса адамдардын жашоолорунда эмне кылганы жөнүндө угууга мүмкүнчүлүк болот жана аны ээрчигендердин сүйүүсүн, меймандостугун көрүшөт. Достор, бүгүнкү кече тууралуу кандай ойдосуңар? Абдан жакшы. Эн сонун. Бул биз өткөргөн эң жакшы кечтердин бири. Эң сонун өлөрчө жакшы болду. Кыскасы бардыгы абдан жакшы болду. Полиция жана шаардык кеңешке машаякчылардын керемет иштери чоң таасир калтыргандыктан бул проектке кылмыштын алдын алуу казынасынан каржылык жардам көрсөтүшүүдө. Бул адамдардын жашоосундагы Кудайдын жасаган иштерине баа берүү. Ал эми жетим өскөн Джондун көйгөйү чечилип, жалгыздыктан коркпой калды. Анткени ал өз үй бүлөсүн тапты. Ыйса ал аркылуу жасаган иштеринин натыйжасында өзгөрүп жаткан балдарды тапты.